Саламатсыңарбы экинчи курстун студенттери. Биз силер менен бүгүн ми бемоль мажор тондуулугун өтөбүз. Ми бемоль мажордо 3 белги бар. Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. Бүгүн дагы биз ми бемоль мажордун 3 түрүн, натуралдык, гармоникалык, мелодикалык түрүн ырдайбыз. Мен силерге гаммаларды ойноп берейин. Силер ушуга кошулуп кийин ырдагыла. Натуралдык түрү, эми гармоникалык 6 баскыч жарым тонго төмөн түшөт. Гармоникалык минордо 6 баскыч до бемоль болуп эсептелет. Эми мелодикалык түрү жогору карай натуралдык түрдө, төмөн карай 7-6 баскычтарыбыз жарым тондон түшөт. Ошондо ре бемоль, до бемоль болот. Ми бемоль мажордун силер 3 түрүн ойнолгон кошулуп ырдашыңар керек. Биз бүгүн силер менен дагы мүнөздүү интервалдарды өтөбүз. Мүнөздүү интервалдар гармоникалык мажордо түзүлөт. Өзүңөр билгендей гармоникалык мажордо 6 баскыч жарым тонго түшөт. Бул 6 баскыч жарым тонго түшкөндө гармоникалык мажордо 4 мүнөздүү интервалдар пайда болот. Алар только гармоникалык түрүндө гана пайда болгондуктан буларды биз мүнөздүү интервалдар дейбиз. Ал интервалдардан 4-төө увеличенная секунда, кеңейтилген секунда, уменьшенная септима, кичирейтилген септима, увеличенная квинта, кеңейтилген квинта, уменьшенная кварта, кичирейтилген кварта. Болду дейт. Өзүңөр билгендей, мүнөздүү интервалдардын курамында туруксуз добуштар бар. Ошол себептүү мүнөздүү интервалдар умтулуусуна карап туруктуу баскычтарга чечилет. Ми бемоль мажордогу мүнөздүү интервалдарды мен силерге ойноп берем. Биринчи уменьшенная септима таза квинтага чечилет. Ре, до бемоль, увеличенная секунда, уменьшенная кварта, увеличенная квинта, буларды ырдайсыңар. Биз бүгүн силер менен дагы ми бемоль мажорду көнүгүүнү ырдайбыз. Бул көнүгүү украин эли ыры «Не топила, не варила». Мен силерге бул көнүгүүнү ойноп беремин. Силер үйдөн ошолго кошулуп ырдашыңар керек. Өлчөмү 2/4, сөзсүз дирижерлөө менен ырдашыңар керек. Эми көңүл коюп угуп тургула. Бул көнүгүүнү жакшылап угуп, дирижерлөө менен ырдагыла. Үйгө тапшырма. Мүнөздүү интервалдарды да жакшылап карап ырдап келгиле. Сабак бүттү.